Тоң райондук жалпы медициналык борборунун ден соолукту чыңдоо кабинетинин жана райондук жугуштуу ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери эхинококкоз оорусун алдын алалы деген чакырык менен түшүндүрүү иштерин өткөрүштү. Бир айдан бери ушундай жөө жүрүштөрдү мектеп окуучулар менен дил баян жаздырып атабыз. Жана ошондой эле 3 күндөн бери биз ушундай мектеп окуучуларын УЗИден медициналык кароодон бекер өткөзүп атабыз. СЭС менен санэпидстанция менен биргеликте, ветстанция менен биргеликте, жана биз КУЗ ден соолук чыңдоо кабинетинин адистери менен биргеликте жөө жүрүштөрдү уюштурдук. Ушундай мектеп окуучуларын медициналык кароодон бекер өтүп жатат. Биздин максат эхинококкоз оорусунун алдын алып, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн камп көрүп, таза жүргөндү үйрөтүп мектеп окуучулары менен биргеликте чогуу иш алып бардык. Ошондой эле мектеп окуучуларына эхинококкоз оорусу боюнча маалыматтарды беришип, акысыз УЗИ аппаратынан текшеришти. Жалпы Тоң районунда бул эхинококкоз көп учур катталып атат да. 2023-жылы деги эле паразиттерге альбендазол мектептерге 1-класстан 11-класска чейин альбендазол ичиргенбиз. Ошондой эле бул иттерди атуу, мышкытарды атуу азыркы учурда иш-чаралар өтүп жатат. Ак халатчан өмүр сакчылары эхинококкоз оорусу кандай жолдор менен жуга турганын, ооруга чалдыккан адамдын белгилери жана кайсы органдар жабыр тарта тургандыгы тууралуу кеңири маалыматтарды беришти. Медицина кызматкерлери менен ден соолук чыңдоо кабинетинин адистери менен жана санэпидстанциянын адистери менен вет лечебницанын адистери менен биргеликте балдарды кароодон өткөрүп жатабыз. Азыр 3 күндөн бери УЗИ исследованиядан өткөрүп жатабыз. Азырынча мектеп балдарынан эхинококк оорусунун белгилери табыла элек. Биз ошо мектеп окуучулары бүткүчө изилдөөдөн өткөрүп, баарын толук өткөрүп чыгабыз. Ар бирибиз өздүк гигиенаны сактап короодогу мал жандыктарды өз убагында дарылатып туруу керектигин дарыгерлер айтышып, ден соолугубузга кайдыгер карабастан жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырышты. Мирим Субаконова, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.